мен биринчиден Кыргызстаныма кайтып келгенде эмнеге мындай чечим кабыл алдым? Биринчиден силер өзүңүздөр билгендей мындай кырдаал курчуп турган убакытта ошол кырдаалды токтотуш үчүн элибиз мындай болсо мындай опуртолду болуп турган кезде ушуну токтотуу үчүн учуп келдим мен. Бул болсо 7-8 жаштап эстесеңер кандай окуялар болуп атканда бул кыйынчылык болду да. Аскер демек ошол укук коргоо органдардан бирөө кайтыш болду. Жөнөкөй жарандардан көп адамдар жарадар болду дегендечи. Анан болсо ошондой дагы бир неме чыгып кетпесин деп туруп мен ошолорду колуман келсе, мен дайыма айтып келген. Кыргызстаныбызды сактап калышыбыз керек. Биримдик, бүтүмдүк элибизде эң чоң байлык, эң чоң байлык. Ошонун негизинде ана мен ушундай чечим кабыл алып туруп анан кийин мына учуп келдим. Какому вас делу сегодня конкретно вызывают? Вы знаете, в качестве кого? Ну, как я понимаю, в качестве свидетеля по Онадыру, по моему выступлению. Давайте, у меня сейчас время 3 часа. Ну, я хочу, во-первых, что особо отметить. Я, во-первых, благодарен то, что и президент, и руководители силовых органов не стали меня задерживать в аэропорту, спокойно дали мне встретиться с моей семьей, спокойно съездить в мою малую родину. Теперь я всегда говорил, что я готов. Они очень уважительно приносят мне повестку, приглашают сюда на допросы. Следователи очень уважительно со мной общаются. Я думаю, в таком же русле все будет по закону. А как вы собираетесь дальше стабилизировать ситуацию? Вот вы сказали, что я приехал, чтобы стабилизировать ситуацию. Вы собираетесь сотрудничать с властями или хоть по позицию? Какими путями вы будете воздействовать на ситуацию? Давайте вот так же. Сейчас у меня будет допрос. Давайте я сосредоточусь, а потом после допроса давайте после допроса. Кечиресиз, Өмүрбек Токтогулович, акыркы суроом болсун. Сиз айтып атасыз, айрым өкүлдөр айтып атышат да, Өмүрбек Бабанов жөн жай кайтып келбейт эле, бул бийлик менен сүйлөшүүгө барды же Москванын кандайдыр бир деңгээлде кепилдиги болгон деп. Буга эмне дейсиз? Эми мындай да, мен болсо Кыргызстанда жүргөндө да, депутат болгондо да, президентке талапкер болгондо да, 1 жыл 9 ай сыртта жүргөндө да көп ушактар болду. Кыргызстанга келбесем коркок эле коркок дейт. Кыргызстанга учуп келсем айтат, бул сүйлөшүп келиптир, же бирөөлөр кепилдик бериптир деп. Эми мен сүйлөшүп келсем, неметип келсем, мындай ар бир укук коргоо органдарда чакырбайт эле да. Биринчиден, экинчиден, мен ойлойм, эң негизги чоң кепилдик Кыргызстаныбызда бул мыйзам болуш керек. Эң негизги чоң кепилдик. Кудай буйруса мен ойлойм, ошондой эле болот деп үмүттө туруп атам мен. Азыр көрөбүз, убакыт көрсөтөт. Онадыр боюнча бир суроо, Онадыр боюнча Алмазбек Атамбаев журналисты сейчас времени мало. Сурама Жээнбеков бул маселе боюнча сүйлөшкөнүн, анда Бабановго карата кылмыш иштери токтотулуш керек деген пикирин айтканын билдирген. Ошондой эле мурдагы улуттук коопсуздук боюнча маалиматтык комитеттин жетекчиси Абдил Сегизбаев менен да бул маселе боюнча сүйлөшкөнүн айткан эле да. Сиздин кабарыңыз барбы деген Онадыр боюнча мурдагы президент менен учурдагы президенттин сүйлөшүүсүнөн? Мен болсо Онадыр боюнча айтып койгум келет. Онадыр боюнча толук кандуу менин видеомду карап чыксаңар, эми болсо ошол видеодон көрсө болот да, ошол жерде чакырык барбы же чакырык жокпу. Ошол жерде мен кайрылып атам. Жана бандиттерден коркпогула деп, баарын коркутуп атканда коркпогула деп. Келип туруп добуш бергиле деп. Ошол негизинде болду. А мен жанагы айткан чөгөлөп турганча тике туруп өлгөн деп мен болсо ар бир областка барганда айттым. Коркпой келип добуш бергиле деп туруп. Ошол негизинде болгон чакырык. Мен дагы айтып атам, Онадыр боюнча. Мен айтып атам, биздин мамлекетибизде көп улуттуу болгонубузга сүйүнүшүбүз керек деп атам. Көп улуттуу болгонубузга сүйүнүшүбүз, баардык биримдикте, ынтымакта биригип туруп мамлекетти көтөрүш керек деп атам. Сөзүмдө уландысын көрсөңөр, мен айтып атам, кыргыз дыйкан агороодо жүрүп, жанында өзбек дыйкан жүрөт деп атам. Кыргыз аскерде жүрүп, мынтык кармаса жанында өзбек турат деп, өзбек жараны турат деп атам. Мен биримдикке чакырып атам арды. Арды бөлүү немеге чакыруу жок. Адан тышкары ал жерде бир эле өзбек калкы болгон жок, арды кыргыз калкы да болду ал жерде. Мен ойлойм, Онадыр боюнча Кудай буйруса азыр эми болсо бул иш жабылган эмес, себеп дегенде мен болгон жокмун мамлекетинде. Кудай буйруса мен ойлойм, мен келдим, мынакей азыр жооп берем. Жооп бергенден кийин мен ишенем, бул иш болсо жокко чыгарылат деп. Ишиңиздин баарын жөнгө салып алгандан кийин кайра саясатка кайтып келесизби? Мен саясат боюнча так жооп бергем. Мен өзүмдүн айткан сөзүмдө жооп бергем. Мен болсо саясаттын чоң тепкичи, мен ойлойм, саясаттын эң чоң тепкичи бул болсо президенттикке талапкерлик. Мен элиме чыктым программаны. Колдоп бергиле, колдоп берсеңер мен бул ишти жазайын дедим. Элим өз добушу менен колдоду. Мен экинчи орун алдым. Мен шайлоодо айттым, шайлоо болду дедим. Шайлоонун жыйынтыгын тааныдым.
Анан жанагы 10 адыр боюнча мен таанып алсам шайлоонун жыйынтыгын, митинг чыгарсам, анда ошондо болсо болот. Мына аяк ушогуну мен тынчтыкка чакырдым азыр. Экинчиден мен ошондо айттым. Эми осы элиме мен анда башкача жардам берейин деп. Саясаттан кеттим деп айттым мен. Бирок сиз буга чейин кеттим деп бир нече жолу айткансыздар. Бирок келбедиңиз да кайра. Мен мекениме келдим да, мен саясатка келдим да. Мекениме келдим да мен. Мекениме де келбешим керек беле.